Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз журту. Бүгүн 18-август 2022 жыл. Мен ошо чоң ааламмын. Мен ошо жаңы Кудаймын. Мен Атамбаевдин, Жакаевдин, же Американын, же Батыштын сөзүн сүйлөп аткан жокмун. Мен ааламдын сөзүн сүйлөп, кызматын кылып, Кудайдын ордун же ролун аткарып атам. Ошон үчүн бара жаткан багытыбызды, чындыкты, сол адамдын өсүү жолун, өлүү жолун айтып коеюн дедим. Ошо мен Кудаймын деп чыкканда көп адамдар бүгүнкү күнгө чейин капада, кыргыз делечи. Мейли момун, мусулманы деле, мейли түшүнүгү бары деле, жогу деле, бирөөлөр капа. Капа болсоңуздар мен мындай бир далил келтирип коеюн. Мен жаңы Кудаймын. Мен эски Кудай ал энергия болгон. Ал мени мындай адам өлүп кетсе деле телосы турат, бирок жаны кайда экенин билбейсиң да, бул энергия да. Ошо сыяктуу эле ал Кудай деле бир жанга окшош. Адамдын жанына окшош. Адам телосын кийсе, адамдын телосу ошол ролду аткарып калат деп түшүндүрүп, эски Кудай банкрот болду. Мейли Алла дейсиңби, Теңир дейсиңби, Бог дейсиңби, банкрот ал жок. Ал бир адамды кийип алды. Мен жаңы Кудаймын. Кудай жерге түшсө, анан Америка акчасы менен дүйнөнү башкаргысы келеби? Кытай бир химия, бир мындай экономикасы көтөрүлүп дүйнөнү башкаргысы келеби? Орусия, Корея, Европа мыйзамы менен, мисалга парламент дегенге окшош, же куралы менен башкаргысы келеби? Жок, Кудай башкарат да деп, анан кыйынсынып ошол улуу журтту тааныбаган, кут түшкөн, Кудай чыккан кыргызды Кытай басынткан. Анан мен айткам го, вирус жөнөтөм. Карзыңды кечпесең, биздин рухту түшүрө берсең. Булут жөнөтөм, вирус жөнөтөм. Соке иш козгогондо айткам, Соке, мен Кудаймын. Мен соттолгону келген эмесмин, мен жерди соттогону келгем, адамзатты. Мына Матраимовдун сүрөтүн коюп, Чубак тирүү анын сүрөтүн коюп, Сокенин сүрөтүн, спикердин сүрөтүн коюп. Асты өлдү. Соке, сезонуң бүтөт. Бүттү. Матраимов партиясы менен чыгып аттı эле, лидирует этип. Канал партия. Анан соттолдубу? Бу жерден сиздер эмнени түшүнсөңүздөр болот? Чындыктын бар экенин, ааламдын бар экенин, кудурет, керемет, сыйкырдын бар экенин. Мына бул Арстан Алайды мейли, телосын жек көрө бер. А эмнеге ал айткан сөздөрү? Соттойм деди. Көз ачык айтпайт да. Демек мен көз ачык эмес, мен көз ачыктай көргүм. Андан кийин Кыргыз өтүндү. Америка виза бербей атат. Вирусуңуз болот. Анан чындап эле Америка соттолуш керек да. Согуш көрбөсө, биринчи, экинчи дүйнөлүк. Жөн эле бир кагаздан эми буйрук экен, доллар атап жазап, дүйнөнү доллар менен башкарса деп соттоду эле. Америкада кандай өлүм болуп кетти вирустан. Ана мен ошондон айткам да, мен эч жерден вирусту, куюнду, булутту чыгарган жокмун. Анткени Кудай алдына келип, алар багыт алган жок, бата алган жок. Мына кайра эле ошол чыгарган жокмун, анткени мага көнсөнөн чыгарам да мен аларды. Булутту, вирусту болду, келишимге келдик деп.
Мына бүгүн кайра эле ошол жазалоо. Боло берет бул нерсе. Бул кандай Кудай болуп калды деп ойлонсоңуздар, ата жолу деген чыккан Кыргызда казакка белгилүү. Ата жолуна көп адамдар келген. Анда мынтип айтылат. Ата жолуна барып келгенде сен бир комнат, эки комнат үйүң болсо деле ошо бир комнатын ордуач. Акку, Чумкар деген бата чыгаргандар, аны бир арба кийип алып багып берет. Ошолор келип сага үйүңө бир арбага тургузуп кетет. Арбай. Дух дейт. Анан чын эле келип ошол жерге Куранын окутат, кан чыгарат, курмандык чалат. Дагы ошого өзүнө окшогон баягы ошол жолдогулардан чыгарат. Паланча атанын арбага отурду. Ошол үйгө келип алып шам жагат, ошол үйгө келип жүгүнөт, ошол үйгө келип мындайча айтканда сыйынат. Мазарга барып, каба ташка барып эле сыйынып келип атат да. Мазар деп мындайча айтканда эмнеге болуп атат барып атат. Чештөөгө, Талас Ордого, Байтик атага толтурат. А жерге отурган арба сыйынып атасың, кеп жок, мазарга сыйынган. Бирок сага багыт берген жок. Ага тил бүткөн жок. Ал сени кемчилигиңди айткан жок. Сен келечегиңди айткан жок. Сен дартыңды айткан жок, айыктырган жок. Ошентип ордолор жабыла баштады. Ошо сыяктуу эле мына Теңир ата келди, Теңир бар эле ааламда. Бирок сен сыйынып атасың, ыйлап атасың. Балама дом бербегенде жок деген участок бер деп жалп атат элек дегенде эле тилеңген. Эчтеке орундалган жок. Жер эмес решение чыккан жок. Көрдүңүзбү? Теңир эмнеге жерге келди? Эмнеге бир адамды кийди? Арбайлар эмнеге жерге түштү? Эмнеге адамдарды кийип атат дегенде, мына мен Теңирдин оозум сүйлөп атат. Кара куш мемиш деп атат. Теңир ролунан аткарып, таразалап, ааламды, сен көрүнгөн дүйнөнү түшүнө албай, көрүнө жашооңду түшүнө албай атсың, көрүнбөгөн дүйнөнү түшүнүп, ошону жерге түшүндүрүп, экөөнү бириктирип атам. Анан Кытайдан чыкпайт да. Кудай Кытайдан чыгабы? Же бир соодагер элден чыгабы? Калыс адамды касиетчил болойт дегендей, теңирчилик дегендей, теңир сыпаты Кыргызда болгондуктан, кыргыз улуу аталгандыктан, анан жер жашоо бузулуп кеткенде, жерди Кудай жаратса, жерде келип жашаган укугу бар экен да, жерди кайра изеттегенге. Ошондуктан мен Теңирмин, же Алламы, же мен мындайча айтканда Кудай. Мен кызматымды кыла берем. Буга далилдер көп. Мисалга, ошо Алайда адам ата көрүнгөндө Суфияга 3 күндөн кийин 11-де келемде, 3 күндөн кийин 3 периштени көрсөттү дейт, жалбырак көтөрүп турат экен, аял сыпатта. Ушул периштелер сага жайгашат, сен аян аласың адамзат үчүн деди. Алар жайгашпаса ал адам жазбайт эле. Ал жөн эле бир адам да. Зүлпия жазган жок, анын ичиндеги периштелер жазды. Зүлпиянын Теоласы аткаруучу болот. Анысы кандай Арыстан Алайдын Теоласы аткаруучу. Арыстан Алай туура эмес дегениң сен ааламга каршы чыгып атканың. Бул жерде мындай деп түшүнсөк болот, мына адам мына ак карада жашаган, аял эркекпи, улутпу, динби, байбы, кедейби, мындай жаман жакшы дегендей. Азыр адам деген этапка өтүп, азыр ушу биздин тегерегибизде жүргөндөр адам эмес, арбай, периште этапка жетип алды. Ошондо бул жерде мындай ар ким түшүнүгүнө жараша, каждый судит по-своему дегендей, ар ким түшүнүгүнө жараша түшүнөт. Же ошого жараша сындайт, судит дегенде, сындайт, сын айтат. Же ар ким түшүнүгүнө жараша түйшүк тартат. Силер азыр мен айткан сөздү адамча, пендече ойлоп атасыңар. Адам кантип акылlı деген Кудай болсун. Адам кантип өлбөй калсын. Адам кантип бир керемет иштетсин, кантип эле ошо вирус жөнөтө алсын. Кантип эле ошо экономикасы көтөрүлгөндө Абдуллаев экология менен басып салсын.
кантип эле кыргызга жаптылдайт астына адамзат келип калсын деп силер адамча колуңардан эчтеке келбейт, анткени билбейсиңер, адамча ойлоносуңар. Мындай пендече, аялча, эркекче. Мен Кудайча ойлоном. Кудай эмне кыла алат? Менин колуман келет. Анткени мен ошончо көрүнүш көрөм. Кудай эмне кыла алат? Табиатты бейиш кылып жараткан. Мен эми чөлдөрдү көл кылам. Кылып атам. Түндүк түштүк муз океанды эритип атам. Могу пендени мен жаратканда периште кылып жараткам. Мен Кудайдай ойлонуп атам деп айтайынчы, мындай Кудай ойдо. Мен эми ушуларды өскөнүн өстүрүп периште сыпатка айлантып, өлгөнүн өлтүрүп жоготом. Итке, битке, ушул жерде эмне кандай түшүнүктүү болсо ошого жеткирем. Мына ошол болуп атат. Көрдүңүзбү? Периштелер мына ошо өсүп алгандар. Периштедей ойлонуп атат. Пенделер пендедей ойлонуп атат да. Периштелер азыр ушу өсүп алган эже, карындаш, байке, инилер. Алар могу пендечилик жашоону бир тыйынга санап атат. Жөн эле куруу бар экен. Адам ушу пендече түйшүккө түшүп алып, бирөө менен жаман жакшылашып, өлүмдү ким жаратат мына? Үйдө ким жаратат? Атаң, апаң, байкең. Байкең ичип келип эле күндө нервиңди жей берсе, анан өлүм пайда болот да, нерв иштетет, кысылат, духу түшөт. Атаң Кудайың дегендей кудайлык сыпат, улуулук сыпат болбосо, атаң бир жан дүйнөсү жардадан болсо, мазганы чыга берет да, бир мезелдеме. Энең Умайың дегендей умайлык улуулук сыпат болбосо, ал бир бенде болсо келип алып, кимди ким өлтүрүп атат? Адам бирин бири өлтүрүп атат. Көрдүңүзбү? Периштелик, кудайлык көз менен караганда, могу жашоо аларга жараксыз эле болуп атат. Мына өсүп алган адамдар бизде толтур. Туура багып бергенде. Мына менин көз карашымда деле ошон үчүн айткам да. Атамбаевдин убагында айткан, баш мыйзам бул ааламдык, мына мен сүйлөп аткан менен идеология катары түптөлүш керек. Баш мыйзам өзгөрүш керек. Сандаган депутаттардын сөзүнө, ишине караганда, мына ошо тегеректе жүргөн периште сыпатка жеткен эжагайлардын ою бийик, алардын ошо депутаттардын сандаган чыгарган мыйзамдарына караганда. Ошон үчүн баш мыйзам өзгөрүш керек. Жээнбековдун убагында айткам, сен алып кете албайсың, уткара албайсың. Бүгүнкү Жапаровдун убагында айтып атабыз. Ал жөн эле бир убактылуу, бир эмоцияга эле салып атасың, кырсык, победа, садыра, это трагедия народа дедим эле го. Ошо өспөсө, ошо периштелик сыпатка, периштедей ой жүгүртүүгө өтпөсө, периште адам пендедей иш кылбайт, пендедей сүйлөбөйт, пендедей майдаланбайт. Ал өзүн периште сезет. Майда сүйлөбөсө, кыжаалат кылбаса, эмоцияга түшпөсө, демек оору жок да. Демек кырсык жок да. Демек өлүм жок да. Тамакты эмнеге көп жейт? Эмоциядан жейт. Эмоция болбосо, тамакты деле адам телосы талап кылбайт. Ошо сыяктуу ал бул өстүрүп кетпегенден доор талап ошо болгон. Ал күнүмдүк экономиканы көтөрөм, анан курултай өткөрөм, баш мыйзам өзгөртөм. Бир тыйын берди. Ошон үчүн эл улуулукка, боштондук үчүн күрөшүп атат, улуулукту издеп атат. Ошон үчүн батпай атат, ошон үчүн бук болуп атат, ошон үчүн активист чыгат. Муну карманып тура албайт бул кара күч мененчи. Медицина жардам бербейт. Медицинага кайрылуу бул алсыз аң сезимдин белгиси. Бул кандай деген сөз? Улуулукка өспөсө, пендечилик кыжаалат боло берсе, эчтеке кыла албайт ал. Медицина эмне кылат? Акчаңды алат, бир капельница коет, кичине каныңды тазалап коет. Башка эчтеке кыла албайт. Улуулук өткөндө адам эмоцияга түшпөсө, оорубайт. Мен ойлонсом, 15-20 жыл болуптур мен больница көрүп элекмин. Кырсыктаган жокмун мына. Сооронбай иш козгогондо деле мындай пример катары гана айтып атам. Мен соттолбойм, сен соттолбосуң деди. Көрдүңүзбү, периштелик сыпатка өткөндө, арбайлык периштелик сыпатка адам жетип калганда, пендече кырсык болбой калат. Анткени ошо кызматты ойлонуп калат, ошондой сүйлөп калат, ошо сыпатта жүрүп калат адам, улуу сезип. Жашарат. Баягы
кургап кеткен тери бырышып калат го. Нымшып, жумшартып койсо, жумшарып калат го. Ошол сыяктуу тело жумшарганда, нурданганда жашарат. Мына көрдүңүзбү? Айырмачылыгыбыз. Мына жаңы Кудайга сен ишенбей деле кой. Ишеничиңдин деле мага бир тыйын кереги. Ал өзүңдүн жаныңа. Сен ошо ааламды жокко чыгарбай, өсүп кетсең, өзүңө жакшы. Жок, эскиче эле, мисалга, түшүңдү мен түш айтып келсең, сен түш айтып келсең, мен сени жок дебейм. Анткени түштү сен көрдүң. Түш аян өзү чындык го, чындыкка чыгат го, мейли жооруса деле, түс көрсө деле. А бул жерде түш эмес, керек болсо мынтип кол менен жазылып атат. Печат, ачыкта. Мына, эми менин сөзүмдү жокко чыгарганың, сен ошол сыйынган Аллаңды жокко чыгарганың. Сен доордун талабын жокко чыгарганың болуп атат. Анткени эмне болгон? Адам майдаланып, ылдыйлап түшүп кеткен. Өлбөстүк бар. Мен миллиондоп жыл жашайм десем күлүп атышат да. Ошого бир далил айтып коеюн. Эшиктеги чычкан деле өлбөйт, уясына кире качат, пожар болуп атса. Балык деле сактанат, буйтап. Коён деле качып кутулат. Баары жаныбардын баары өлбөстүк үчүн күрөшөт. А бүгүнкү күндө адам эмне кылып атат? Аялы күйөөсүн өлтүрүп коюптур, күйөөсү аялын өлтүрүп коюптур. Өлчү күйөөдөн кет да. Кет. Жашаба. Өлтүрөрүн билгенден кийин. Же болбосо ошо өлтүрүп келатканда, аке, болду, сеники туура де. Суу талашып бирин-бири өлтүрүп коюптур дейт. Көз көрүнөт. Эми ошо чычканчалык акыл жокпу? Бир клеткалуу жаныбарча. Мына кээ бир жаныбарлар жанагы жолборс, дагы бир нерселерди көргөндө бүт катып калат экен. Кыймыл жок болсо алып терип карап келип өтүп. Эми ошончолук акыл жокпу? Өлбөстүккө Кудай сактансаң, сактайм дегендей адам өзү күрөшүш керек да. Тонналап арак ичип алсаң, мишоктоп папирос чегип алсаң, эмоция калдырып барып бир инфекциялештирип алсаң, анда эмнеге акылды берген? Эмнеге сезимди берген? Эмнеге көздү берди? Мына көздү адамды сактоо үчүн гана берген. Жары бар жерде кулап кетпейт. Аны муну көрө албастыкка иштетип алды, жылтыр иштетип алды. Ошонун баары өлүм алып келип атат да. Кысканычка. Бирөө үй салыптыр, настроение, бирөө бир жетишкенге жетишип калыптыр, настроение. Ал телону өлтүрүп атат да. А көрдүңүзбү? Өлүмдү ким жаратты? Кудай эмес, адам өзү жаратты. Анан адамча жашай албаса, анан аалам тазалайт да, жараксыз экен деп. Эмнеси күлкүмүн? Сактан. Акылыңды иштет, сүйлөчү жерде сүйлө, унчукпай койчу жерде унчукпай кой, угуп койчу жерде угуп кой. Мына Кыргыздын сыйкыр бар экенин, Кыргыз кудурет керемет иштетерин Арстаналай далилдеп койду. Ошо Арстаналайга көчүрмө бул. Мен дагы дүйнөнү талкалай берем. Мына адам шаманчылык менен шаман, анан сыйкырчы деп эле бир жек көрөт да. Шаманчылык менен бала эмдеп атасың да. Менин колум эмес, Умай энемдин колу. Шаманчылык болгон үчүн дем салып атасың да. Мен Куран окуйсуңбу? Куран деле ааламдык Кудайды мактоо. Шаманчылыкта анда сен аны кылба да. Көрдүңүзбү, адам аалам ролун аткарат. Анан арбай периштеге айлан. Адам ак карада жашаба, аял эркек жашоосу бүттү дегендерди кээ бирлер чычалайт. Анда кандай жашоо болот деп. Мен ааламдын сөзүмүн, мен ааламдын өзүмүн. Мен чындык үчүн гана келген, мен чыныгы жашоону курам. Мен кайра өстүрөм. Ал мындай деген сөз. Аялды Кудай алсыз жаратты. Мүмкүн
уруш кетсе алсыз. Бирок өзүнөнкү көтөрүмдүүлүктү, кечиримдүүлүктү, сыйкырды, амал көйлүүлүктү баарын аялга берди. 5 баласы менен эне калса ал бага чоңойтот, намыс үчүн эринин төркү менен катышат, ага тууганы менен катышат, келин алса жерге барат, кошумчасын берет. Эркек калып калса ал жетим абышка дегендей, ал жетим, ал энеге муктаж. Баарын унутат, эне жесир, баарын багат. Эркек пустой. Эркектен амал чыкпашы мүмкүн, сыйкыр чыкпашы мүмкүн. Көрдүңүзбү, сиздин телону жараткан деле, демек аял сага амалды бериптир, сыйкырды бериптир. Сиз өзүңүздү эле жакшы таанысаңыз, өзүңүз эле периште экенсиз. Төрөлгөндө жана наристе, периште, кыздын 40 чачы улук деген ошол, көрдүңүзбү кыргыздын кыйындыгын? Нарист ал аял, эне да болочокто эне, бүгүн кыз. Ошонун 40 чачы улук деп атат. Демек эненин өзгөчөлүгү укмуш. Жаңы доорду дагы аялдар курат. Мына мен дагы эркек корпусум менен эне сыпаттагы эркек корпусум. Мен обо энемин. Мен ума энемин. Телонун өзүндө өзү жыныс болгон менен жандын өзүндө жыныс жок. Адам өзү айланып алат агачы. Мисалга эркектер эмнеге пустой дегенде, эмнеге жаңы доордо эне сыпатка өтүш керек? Эркектерге кыргын келген мезгил. Анткени эркектер акыл менен жашайт, жанагы акыл менен ойлонот. Кайсырсың алай кантип Кудай дейт. Энелер болсо мүмкүн бир сөздөргө ишенет, түштөргө ишенет. Канеке эне Манасат ага кеңеш берген ким? Канеке эне, чыйырды эне. Ошон үчүн эркек кыйынсына бербе, аялдан кеңеш алып коюп тур деген. Бул жаңы доорду. Эркек канча кыйынсынган менен эненин амал көйлүүлүгү басымдуулук кылат. Көрдүңүзбү, эне жаралган деле, демек периште болуп жаралган экен. Эне, сен өзүңдү тааныбай атасың, ана мага сын коюп атасың. Билсең, сенин дагы сыйкыр деген бул адамга берилген бир ааламдык бир кудурет. Мына батаны арбай бербейт да. Энерге билбейсиң да бата бердиби же наоборот жаман көрдүбү. Адамдын назары тиет, көзсү тиет, сөзсү тиет. Демек, көрдүңүзбү? Ошон үчүн жанагы эненин батасын ала жүргөн ошол болуп атат да. Энеге керек болсо ошол кенедей карындашты төргөбөт кыздын 40 чачы улук деген. Демек, көрдүңүзбү? Өзүңүздө керемет бар, өзүңүздө сыйкыр бар. Көчөдөн көрөм, мынандай, мына көз эле ачык. Колуна чейин перчатка кийип алган. Кара бир сүлөкөт кетип баратат. Женщина, сүлөкөт. Коркуп өлө. Ушул бойдон барса бели бешиктеги баласы деп коркуп кетет го. Адамды кой. Ал сырттагы келбет адагы туура. Бул мындай. Антип неге жабынып ал дегенде, улуу адам мындай сыпатын көрсөткөн эмес сыртка. Керек болсо добушунда катуу үн чыгарган эмес. Бул улуулуктун бир белгиси. Антип көзүңө чейин жабынбай эле жакшына туура келген мындай жарашыктуу кийимиңди кий. Ал кыргызда деле энелер узун көйнөк кийген, белдемчи кийген. Эмнеге дегенде, мындай бир жерлери көрүнүп калса, кудурети учуп кетет. Жанагы падышалар жылаңач сууга түшкөн эмес. Падышалардын телосын, корпусун, танын адам көрсө, анын куту учат экен дегендей, кыргыз энелер, кыргыз кыздар ошо өзүнүн куту учпаш үчүн жакшына кийинип жүрүшкөн. Бука жүрөй болуп бетин жаап алган эмес. Наоборот, ошо жүзүнөн көрүнүп турган, анын ниети, анын пейили, анын сөзүнөн көрүнүп турган. Анын ушул телосундагы актыгы жүзүнөн көрүнүп турган.
Al kiyimdi kiy деген söz ошол мындай одомо көрүнгөндө ошо адамдын кудурети учат. Bu шайтанга окшош экен, бул желбегузга окшош экен депчи. Энеге окшош кийинген, энелик сыпат бар экен. Бул жоолук салынган келин, бул үйдүн келине турбайбы? Бул шөкүлөт алынган бул үйдүн кызы турбайбы? Ошону чагылдырып турган. Анан такыр эле басмачыдай кылып, башынан бери жаап салган ал адам коркот. Анын жүзүнөн эчтеке көрүнбөйт, ким экенин. Кары адамбы? Сыйлайын десең энеби? Же жөн эле 15-18 жаштагы кызбы? Ошого карап сүйлөйт да, жүзгө карайт да, мына. Менин жүзүм ап-апак, анткени денем ак, ниетим ак, пейлим ак, өзүм ак. Бирөөлөрдүн жүзү капкара. Анткени ниети кара, ичи тар. Ичинде таруу айланбайт тарлыгына. Кызганычка, эки жүстүүлүккө, ошо жүзүнөн көрүнүп турат да бардык нерсе. Ошондуктан эне сыпат. Сен жаралганда эле периште болгонсуң. Кантип периштеге айланат, кантип инопланетаны карабай айланат дегенде. Ошол сыпат сенде болгон. Сен ошол сыпатыңа, ошол улуулугуңа эле калыптанып алсаң, сенин батаң иштейт, сенин назарың иштейт, сенин мээримиң иштейт. Мына табият. Көрүнүп турбайбы? Бетин жаап алган жокту табият. Табиятты көрүп адам тирүү көрүнүп атат да, жер эне дегендей. Ошол табияттын керемети иштеп атпайбы? Жаман тесегиңди көмүп алып атат. Сөөгүңдү көмүп алып атат, өсүнүп алып атат. Кайра сага анын ордуна көмүр кычкыл газыңды алып атат. Кайра анын ордуна сага мөмө берип атат. Жемиш берип атат. Эне деле ошол көрүнө табияттын эле бир сөлөкөтү. Жакшы эне ошол жаманды жашырып коет, көрмөксөн болуп коет. Жаман сөздү оозанбайт. Жакшы атты узатып коет, айтып узатып коет. Жаман сөздүн аягын жоюп коет. Жакшы адам, улуу адам ушинтет. Калыс адамды касиетчил болбойт. Сен төрөлгөндө эле ошол периште болуп төрөлгөнсүң. Нурдан жаралган деген ошол. Улуу кыргыз деген ошол. Улуу эне деген, улуу адам деген ошол. Кыздын 40 жашылык деген ошол. Атаң Кудайың дегенде ошо улуулук өтсө ал ошо Кудайдай керемет иштейт. Кудайдай биларман. Анан эле кандай арыстан алай Кудай болду. Сен адамча ойлонуп атасың. Сен мына менин рызкымды кара. Менин рызкымды, сенин рызкыңды кара. Мындай да карайын, бактылуу менен баалашпа, таалайлуу менен талашпа дейт да. Ошо сыпатта, мисалга сууда суу сыпат, абада аба сыпат болгондой, Кыргызда да ошондой бир башка бир адамзаттан өзгөчөлүк бир ошо көрүнө материя, сууга окшогон, көрүнө булутка окшогон бир керемет бар. Ошон үчүн башка улутту туурап жашай албайт кыргыз. Окшобойт, батпайт, арга жоктон жашап атат. Ошон үчүн боштондук үчүн күрөшүп атат. Боштондукту жашагысы келет. Кандай айланып кетти десеңиз. Сиз адамча ойлонуп атасыз, пендече ойлонуп атасыз. Ошо пендече түшүнүк болгондуктан сен пендече жашоодо касиетиң болбосо күнүмдүк рызкы жок болуп атат. Ошон үчүн жанталашып жүрөсүң күнү түнү ургулап. Касиетиң болбосо түнүңдүн тынчы жок. Кыйналып, кысталып атасың. Ааламдык адамга баарын берип коет. Ага ал эч нерсеге муктаж эмес. Мисалга, Алла мага ден соолук берчи, Алла мага байлык берчи, бийлик берчи деп отурбайт. Адамга баарын берген. Калганын өзү жаратыш керек. Мына жаныбарлардын өлбөстүк үчүн күрөшкөндөй адам арактан ичип алса, кысылып алса, мустак суу менен мурдун чайкап, жан жерин жууп, суук тийгизип алса, ага ким күнөөлүү? Өлүп калган адамга Алла күнөөлүү эмес, адам өзү күнөөлүү. Анан ошондо ойлойсуң да, бул жаныбардан адамдын канча айырмачылыгы бар дейсиң да. Арстаналай бокочо эмес, арстаналай кут. Жүзүн карачы. Ниетин карачы, түшүнүгүн карачы. Тарткан түйүшүгүн кара. Сен бир
Кара башыңды бага албай атасың, Арстан Алай асман жердин түйшүгүн тартып атат. Ааламды аныктап туруп, кереметти адамзатка көрсөтүп атат. Түшүндүрүп атат, адам ким экенин, медицинанын башы жетпеген анатомияны ачып берип атат. Адам bir керемет дегенде. Диндин, саясатчынын, философтун башы жетпегенде. Адамды ар кандай жан кийип алып, керемет иштеген, мисалга жаачы жамгыр жаадырган. Анын укугу ошондой утушу бар, ошон үчүн жаралып келген. Олиялар келечекте айткан. Кыргызда түрмө болгон эмес, уяткары улуу кишилер. Анан бата тартуу болгон. А сенде эмне бар? Өзүңдү кара, анан мени кара. Менин тарткан түйшүгүмдү, менин түшүнүгүмдү, менин керек болсо материалдык байлыгымды, анан өзүңдүкүн кара. Неге берген? Кудай берет ошентипчи. Эмнеге дегенде, сен майда түйшүккө түшпө, бирөөгө көз каранды болбо деди мен. Ошон үчүн Кыргыздын ырыскысы каяктан? Кыргыздын ырыскысы кайыптан. Сен кайып, чыныгы дүйнөнү, чындыкты растасаң, сага касиеттүү мамлекеттер келип каржылайт Кыргызда. Силер көп түйшүк тартыпсыңар. Силердин батаңарды албасак биз эчтеке болбойт экенбиз, өнүкпөйт экенбиз. Силер Кудай ролун аткарып атыпсыңар. Анан күлүмүш. Кайсыныңа күлөсүң, кайсы арыңа күлөсүң? Сен өзүңдүн периштелигиңди bir таанып алчы. Периштедей көз караш менен жашачы, бул дүйнөнү бейиштеп жаша. Сен өзүң периштедей болсоң, адамдарды да сен улуу дейсиң, улуу кыргыз дегендей. Буда мындай кереметтүү. Ушунун назарынан калып мен күйбөйүн дейсиң. Ошол кезде мен арыздашуу, атаандашуу жөйлөт, ошондо сот жөйлөт, милиция жөйлөт. Андай кудурет бербесе, ошо жаңы Кудай Арстан Алайга, ал дүйнөнү башкара алабы? Сен адам болуп эчтекени башкара албайсың, сен үй бүлөгө барган. А мен дүйнөнү тегерете берем. Анткени мен ошо кудайлык ойдо, кудайлык түшүнүктө жашайм. А сен аял эркек түшүнүктө жашайсың. Ошон үчүн бул өзүңдө ойлоп атасың, бул жөн эле бир хайп. Хайп кылбай эле көрсөттү Арстан Алай. Көрүнө болуп атат ошонун айткандары, дегендери, закондору. Муну кимге жокко чыгаралат? Башты эмнеге берген, эгер ушу экөөнү салыштыра албасаң? Ошондуктан айтайын дегеним, кээ бирлер айтат да, биз кээ бир сөздү орусча ойлоном дейт. Кээ бирөө кыргызча ойлоном дейт, бирден окуп атканда. Ошол сыяктуу, ошолор айткандай, силер аял эркекче, пендече ойлонбай, кел периштече ойлонуп көрчү. Периштече, ааламча, арбайча ойлонсоң, арбай бар. Тирүү. Ошон үчүн адамды кийип алып иштеп атат. Пендече ойлонсоң, койчу, калып кой дейсиң да. Периштедей ойлонсоң, кыргыз улуу экен. Аял ошол жердин, Алланын ролун аткаргандай керемети, сыйкыры бар экен дегендей, бул Арстан Алайдын ошондой керемет берилип турганан ошол периштедей ойлонсоң, анан дүйнөнү башкарып турбайбы? Bir мүнөз, bir идея өтөт турбайбы? Ошон үчүн улуттар урушуп аткан турбайбы? Ошон үчүн экономика түшүп аткан турбайбы? Алар нөлгө түшпөсө, бизге багынып келбейт турбайбы? Сен периштедей ойлонсоң, мына ушул туура ой болот. Бул чындык ой болот. Периштедей ойлонсоң, бул дүйнө жалган экен. Бул дүйнөгө кызмат эткеле келиптирбиз деп ойлойсуң. Пендедей ойлосоң, мен байлыкка жетейин, бийликке жетейин, тилге жетейин, бул жаман деп ойлоно бересиз. Көрдүңүздөрбү, сиздер эки ойду ойлоңуздар. Адам кай жерден адашат экен? Пендече ойлонуп алганда. Сиздер периштедей ойлонуңуздар. Периштедей жашаңыздар, периштедей кызмат кылыңыздар. Анан ошондон сен өзүңдү тааныйсың. Өзүң ким экенсиң? Эне экенмин. Эне бул жерге жерене көрүнө керемети бардай, менин да кереметим бар турбайбы? Жеренени bir жоопкерчилиги болгондой адамзат үчүн кызматка буйрулгандай, менин да bir элге, жерге, ага тууганга, адамзатка кызматым бар турбайбы? Деп жоопкер санайсың. Өлбөстүк жөнүндө тема кылдык бүгүн. Жаныбар өлгүсү келбей атат.
Kelgin kuşlar uçup ketken. Jakşılay jaşap atat. Anысы kандай kelemim, maydada tüşpö. Ölüm emneden payda bolot? Kısılıudan, emotsiyadan, gıjalatçılıktan, oşo ayal erkek yaşoosу бүттү degендей, oşol turmuşka tüşüp algandыктан, oşol tүйшүктү tartıp algandыктан. Anda sen al tүйшүккө ayal erkek bolup жаңы orada жашап алсаң, sen alamda oylonboy, alamca perişteçe oylonboy, periştedey kızmat kılbay aylanda zanit bolosуң da. Anan oşonun arjagынан ölüm bolup atat da. Demek saktan da. Azıraaq süylö, azıraaq tүйшүк tart, azıraaq geyi жердик nerseni. Mına ölüm jönündө. Söz boldu. Anan жаңы Kudayдын keremet. İşeniçimdi maga bir tıyın. Al öz başına. Men körmüş görüm. Men ünü var. Men açıkta işteyörüm. Jana bulut jıldıram degende, o Kuday jıldırat da buluttun nesi var eкен. Buluttu jıldırsa demek virüstü koşo jıldırat. Buluttu jıldırsa demek kuyundu koşo jıldırat. Bulut özü bir közgө көрүнгөн энергия болсо, közgө көрүнбөгөн арбай периштелерди башкарат. Biz çoğu geldik bu dünyaya. Moy deyine жерге түшүп кетиптир. Kel östüröylü. Kırsık da talı. Kırsık bolbosa ular kızmatka buyurubay. Oğru olbosa özdörün tanıbay. Ölgönü ölsün. Öskönü össün. Mına eki dünya birikti degендей 5 yaşa baştalsın şu dedi. Alardı koşayday. Bayağı ata dele ulu sözde aytsa bari bir gitti. Düşündürse. Oşo siyahtı жаңыдайдын keremet. Anan üçüncü oşol jana ayal dalsız jarattı, bir özüňe kudretli berdi degендей. Sen özüňdü tanısaň, eşlikeden kor bolboy atasın, kırsık bolboy sende, oğru bolboy da sende, ölüm bolboy sende. Mümkün, ulu-uluğundu bışıkta üçün içine udarlar boluşu mümkün. Jana giyisli tepkilegende dele bışıkanday. Asık su kuygup bışırganday. Bışıkta üçün kadel udar boldu. Şu iş koskoşu, tamaşalap gülüşü, şıldın kılışı, ama bir deyin de alım ne olup. Alım ne olup, gülü öğret de bak. Bir bende olsa alım ne ver. Bir cindik okşuş da. Tuvalet gideydi, tuvalette de sorap sürüp köçe. Hayır, bunday olursan iş vardı, şu menen barık da kapenin bir burçuna bir çıkıp atkandı. Ağım ne başım orta. Men ağlamdan gelgem de adam zattı oldu. Bir korpus gelip dur, ona şuntu süylöp, arıstan alay ökürüp koy, söz üst bütürü üstü ağlam bütürgöndey. Kutkargana gelgem de. Abul bolsa anda, arbaydın ova paydası vardır, mazardın paydası vardır, Allah'ın paydası vardır. Bırak deme atat da. Abi жерде tiri adam aytıp atat. Dep atat, oşul aytkanday olup atat, oşul kurganday olup atat. Anken al jer jaşosun bilet. Jarım kılım jaşap koygon jerde. Denedeyden başlap köp nerseni bilip. Ekonomikаны түшүнөт, экологияны түшүнөт, психология, анатомия, астрология баарын түшүнөт. Ayal erkek жашоосун түшүнөт, ааламды түшүнөт. Ошондуктан анан кыргыз ааламдан келген өкүл, далилдер, ааламдык дастандары, аалам менен байланышкандары, ааламдык салттары болуп кетип атпайбы. Анан дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде анан нурдан жаралган жомок менен жашаган манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Арбай өзү нурда. Ağlam özü, perişte özü nur da. Oşondan jaralып atpayбы adam. Janın emne, itten jaralgan jok da. Itten janı oylonboy. Attın janı oylonboy. Adamdın janı oşo ağlam bolgon üçün asman jerde öyleyt kerek bolsa. Jok düýnön öyle. Çındık düýnön öyle. Oşontu anan nurdan jaralgan kırgız anan düýnölüm kayıptan jol taap berip atat da. Oşon üçün maga külgönüň sen asmanga külgönüň. Bunday. Gülörden vurun, sögörden vurun, kiçine oylon. Düşünbese koya turayın çiğdetçi. Sökbö. Arbaq razı olman tirikten işi jürböy. Ulu adamды sökkөнгө olboy. Uluğa vurup kiçiği kızatты, kiçiğini dağı mazaqtaganга bolboy. Gerek bolsa. Eger adam bolsoň, ende sende bir sıfat bolsa biraz. Oşon üçün kalgan nersenin bari birteyin. Jönele al bir. Kuru vara. Jönele bir күн өткөрүү болуп атат. Мейли саясатыңдабы, мейли жашооңдобу, мейли дүйнөдөбү. Программа түштү аламдан. Adamı geldi, kitabi geldi, ösүүчү ilimi geldi, ilim менен ишеним көттү, ишеним менен бийиктик менен дүйнө башкарылып атат. Калган нерсенин баары ал. Жабышсаң жабыш, кайсы диниңе болсоң жабыш. Анын аягында эчтеке жок. Bir күнү тажайсың, чарчайсың, уурайсың.
байлыгыңа жабыш, аял эркек жашооңа жабыш, аягы, саясатыңа жабыш, позиция бол, оппозиция бол, түрмөгө түш, көккө чык, баары бир күнү упурайсың. Анткени программа башка. Аба ырайы өзгөрдү дегендей, кыш жоюлду дегендей, зима не будет дегендей, башка бир нерсе башталды. Ошон үчүн муну эволюция деп коет. Ошондуктан муну жаңы доор деп коет. Эски доордо таныбыз аял эркек ролун аткарса, эң кыйыны болсо ата болуп, эне болуп, азыр жаңы доордо арбай периштеликке жетиш керек. Ошондой ойлонуш керек, ошондой жоопкерчиликти алыш керек, ошондой кызмат кылыш керек. Оозуң, бутуң, акылың, сезимиң, болгон мүмкүнчүлүгүң, тапканың гезитке төлөдүм, телеге төлөдүм, ордаштым, алымдын келишинче. Ошо экөө сөз болуп калса дагы деп теледебатка чыгып чындыкты айттык. Аалам башкарарын, адам бүгүн утуп алган менен эртең утулаарын, бир суроого турбай кетерин, кимдин болсо дагы. Ошо кыргызды улуу жолунан бурмалаган үчүн эртең өзү түрмөгө түшүп калаарын эскерттик. Кимисине болбосун куурап калаарын, бул улуу жол экенин, кыргыз жолу ааламдын жолу экенин, ааламга каршы чыкпа, мен ааламдын өкүлүмүн деп. Ошондуктан аман болуңуздар. Амандык жамандыкты жеңет дейт. Ошентип кара адам келип силерди кууратып, кырсыктырып окутуп атат да, бул да бир окуунун бир кыры да. Ошондо да көрүшүңөр керек эле. Көрүңүздөр, дагы бир аз көрүңүздөр. Анан чындыкты издеп баштайсыңар. Да рамканы көрүңүздөр. Дагы өсүнчүлдөрдү көрүңүздөр. Анан бышасыңар. Жок, буяк болбой калды. Анан шашпай күлөсүңөр. Анан шашпай мен да силерге күлөм. Бар болуңуздар.